Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Илим Билим каналынан физика сабагынан лабораториялык иштерди көрсөтүүнү улантабыз. Бүгүнкү лабораториялык иште нерсенин тыгыздыгын аныктоо. Бул иштин максаты көңдөй цилиндр тетигинин массасын таразыга тартуу менен жана гидростатикалык ыкма менен тыгыздыкты аныктоо. Бул жерде колдонула турган куралдар динамометр, сызгыч, мензурка, суу жана башка приборлор. Ишти аткаруу үчүн тыгыздык деген эмне? Бул тыгыздык нерсенин 1 сантиметр кубундагы массасын айтабыз. Ал тыгыздыкты табыш үчүн нерсенин массасын ал нерсенин көлөмүнө бөлүшүбүз керек. Бул жерде тыгыздыктын бирдиги катары грамм сантиметр куб жана килограмм метр куб деген бирдиктер колдонулат. Эми бул ишти аткаруунун тартиби. Биринчи тыгыздыкты таразага тартуу менен аныктайбыз. Биринчи ыкма тыгыздыкты тартууга карата биринчи ыкма тыгыздыкты таразага тартуу менен аныктоо. Мында биринчи биз тетиктин массасын тараза менен аныктайбыз. Андан кийин тетиктин көлөмүн табыш үчүн жалпы көлөмүн көңдөйчөнүн көлөмүнөн кемитебиз. Тетиктин жалпы көлөмүн таап, андан кийин көңдөйдүн цилиндрдин ичиндеги көңдөйдүн көлөмүн кемитүү керек. Цилиндрдин көлөмүн табыш үчүн негизин аянтын анын бийиктигине көбөйтөбүз. Мына бул жерде цилиндрдин сүрөтү көргөзүлгөн. Ал жалпы көлөмдөн биз V2'ден цилиндрдин ичиндеги көңдөй цилиндр формасындагы көлөмдү кемитүү керек. Цилиндрдин көлөмүн табыш үчүн анын негизин аянтын бийиктигине көбөйтөбүз. Чоң цилиндрдин аянты π r квадрат көбөйтүлгөн h. Бул жерде r чоң цилиндрдин радиусу, h цилиндрдин көлөмү. Ал эми кичине r болсо бул жерде көңдөйдүн ичиндеги цилиндрдин радиусу, ал эми бул жерде ошол эле бийиктикке көбөйтөбүз. Ал эми тетиктин массасын таразага тартуу менен аныктайбыз. Андан кийин алынган жыйынтыктарды жадыбалга киргизебиз. Мына бул тажрыйбаны аткаруу үчүн бүгүнкү лабораториялык ишти аткарыш үчүн 3-курстун студенттери кеңешбек менен Гүлина аткарышат. Бул жерде азыр цилиндрди алабыз. Цилиндрдин ичинде көңдөйчөсү бар. Мына ушул тетиктин көлөмүн аныктап, тыгыздыгы массасын аныктап, анан тыгыздыгын аныктайбыз. Биринчи бунун анын массасын аныктабайбыз. Массасы канча экен аны. Эми цилиндрдин ички жана тышкы радиустардын ченейбиз. Кана цилиндрдин тышкы радиусун ченейбиз. Алып койсоң деле болот. 5 сантиметр сырт радиус. Тышкы радиусу азыр канча болду? 2,5 Радиусу, 2,5 сантиметр. Ички радиусун жазабыз. 0,5 8 сантиметр. Бийиктигин ченейбиз эми? 6,3 сантиметр. Эми көлөмүн эсептейбиз. Көлөмү канча болду? Көлөмүн эсептегенче калькуляторду пайдаланып көлөмүн эсептейбиз. 7,182 грамм сантиметр кубка барабар чыкты. Демек бул темирден жасалган деталь экендиги белгилүү болду. Себеби темирдин тыгыздыгы 7,8дин тегерегинде болуш керек болчу. Биз азыр туура геометриялык формадагы нерсенин көлөмүн аныктоону карадык. Эми туура эмес формадагы, мисалы, картошканын тыгыздыгын гидростатикалык метод менен кантип аныктоонун тажрыйбасын көрсөтөбүз азыр.
картошканын тыгыздыгын гидростатикалык ыкма менен аныктоонун ыкмасын карайбыз. Буга биз биринчи динамометрди картошканын ордук күчүн ченейбиз. Анан картошканы сууга салып, суудагы салмагын ченейбиз. Анан бул учурда картошка аркмет күчү аракет эткендиктен суудагы салмагы абадагыдан азаят. Мына бул жерде формуладан көрүп турасыңар. Суудагы салмагын табыш үчүн анын ордук күчүнөн аркмет күчүн кемитип атабыз. Андан кийин аркмет күчү бул ошо суюктуктун тыгыздыгы менен эркинчүүнүн ылдамдануусу жана ошол картошканын көлөмүнө болгон көбөйтүүнүсүнө барабар. Эми биз бул жерде картошканын тыгыздыгын табыш үчүн анын ордук күчүн табабыз МЖны. Андан кийин теңдеменин эки жагын тең көлөмгө бөлүп, анда массаны көлөмгө бөлгөндө тыгыздык келип чыгат. Бул картошканын тыгыздыгы болот. Картошканын тыгыздыгынын формуласын экрандан көрүп турасыздар. Салмагын, суудагы салмагын Жга жана Вга көлөмгө бөлөбүз. Анан кийин суунун тыгыздыгын кошобуз. Мына ошентип биз бул жерде картошканын тыгыздыгын гидростатикалык жол менен аныктоону карадык. Мына эми биз картошканын сууга абадагы салмагын ченейбиз. Ордук күчүн ченейбиз. Көргөзө бер. Мына биз азыр картошканын ордук күчү канча экендигин айтып кой. 6 мм. 6 ньютон. 6 ньютон. Эми буну биз ордук күчүн ченедик. Эми аны сууга салып дагы ченейбиз. Коюп сол. Мына азыр суунун көлөмү 175 сантиметр куб. Анан эми картошканы салып, биринчиден картошканын көлөмүн ченейбиз, экинчиден аны сууга салгандагы салмагын ченейбиз. Кана картошканы сууга салабыз. Эми канча болду Гүлина? Суунун көлөмү 200 мм. 200 мм куб болду. Ал эми салмагы канча болду? Мына бул биз азыр салмагын ченедик, абадагы салмагын ченедик. Анда формулага коюп, биз картошканын тыгыздыгын аныктайбыз. Салмагына канчаны коюшубуз керек экен Гүлнара? Салмагына абадагы 0,6. 0,6 грамм сантиметр ньютонду койдук. Жынын ордуна 8 метр секунда квадратты койдук. Көлөмү 175 сантиметр куб. Кийин картошканы салгандан кийин канча болду? 200 сантиметр. Демек канча 25 сантиметр куб экен бул жерде. 25 сантиметр куб. Бул жерде суунун тыгыздыгын билебиз. Суунун тыгыздыгы 1 грамм сантиметр куб. 1 грамм сантиметр куб. Анан бул формуланы менен эсептейбиз. Тиги көп болуп аткан турбайбы? Ошондо 400 аз болуп калат экен. Канча болду? 1,3 грамм сантиметр куб. 1,3 грамм сантиметр куб болду. Демек суунун тыгыздыгынан бир аз көбүрөөк экен, ошон үчүн картошка сууга чөгүп атат. Мына ушундай жолдор менен ар түрдүү заттардын тыгыздыктарын аныктап, аларды бири-бирине салыштырса болот. Мисалы, биз картошка тандаганда биз алардын тыгыздыктарын, же болбосо анын тышкы көрүнүшүнө гана карабастан, алардын тыгыздыктарын аныктап, анан алардын бири-биринен айырмачылыгы билинет. Мисалы, чүйдүн картошкасынын тыгыздыгы менен көлдүн картошкасынын тыгыздыгында айырмачылык бар. Бул жерде температуралардын айырмасы, абанын басымында айырмачылык бар. Ошон үчүн ал жерде өскөн өсүмдүктөрдүн дагы тыгыздыктары ар башка болот. Ошон үчүн ар бир дыйкан же болбосо ар бир сатып алуучу ушундай өзүнүн сатып ала турган буюмунун тыгыздыгын, анын өзгөчөлүктөрүн ушундай физикалык жолдор менен аныктоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анда бүгүнкү ушул заттардын тыгыздыгын аныктоо боюнча лабораториялык ишти аныктайбыз. Аяктадык. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.